Урматтуу телекөрүүчүлөр, Аллах Таалага чексиз мактоолорду айталы, пайгамбарыбызга көптөгөн салам салаваттарды жолдойлу. Сиздер менен бүгүнкү байланышыбызда, бүгүнкү баарлашуубузда биз намаз деген сөзгө токтололу. Кур'анда дегеле намаз качан фарыз болуп милдет кылынды? Ушул жөнүнө токтололу. Демейде баарыбыз намаз деген түшүнүктүү же болбосо намаз деген сөздү укканбыз, бирок муну көбүбүз кээ бир учурларда толук кандуу милдет, күнүмдүк жашообуздагы аткара турган милдет катары билбейт экенбиз. Намаз деген сөздү Кур'анда намаз окугула деп келбейт. Урматтуу бир тууган, Кур'анда намазыңарды тургузгула деп келген. Намаз окуу менен намазды тургузуу деген нерсе, тургузуу менен окуунун экөөнүн айырмасы бар. Окулган нерсе балким эстен чыгышы мүмкүн, тикелеп тургузуп койгон нерсе аны дайыма сүйөп туруш керек. Эгерде аны коюп эле жиберсеңиз, ал эмне болуп кетет? Жыгылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан намазды тургузушубуз керек. Бул жөнүндө Кур'анда бир канча жерде аяттар келди, пайгамбарыбыздан хадистер келген. Исламдын эң негизги 5 түркүгүнүн бири бул намаз окуу. Намаз окуу милдет кылынган. Пайгамбарыбыз Миражга, Исра кечесинде Миражга чыкканда бул намаз бизге милдет кылынды. Биринчи оболу бул 50 убакыт намаз эле. Андан кийин Муса пайгамбар, ошол эле Адам алейхиссалам ушулардын табака же болсо тепкич болуп кабат-кабат катмар-катмарында, асмандын катмарларында бир канча пайгамбарлардын рухтары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: урматтуу Мухаммад, сиз барыңыз Аллах Тааладан 50 убакытты 45 убакыт кылдырыңыз. Башкача айтканда, бул убакытка сиздин 50 убакыт намазды окуй албайт сиздин үммөттөрүңүз. Бул көптүк кылат аларга, таштап коюу ыктымалы болот. Андан келатып 45 кылды, анан дагы келатып аны 40 кылды. Ошентип олтуруп 5 убакыт намазга түштү. Пайгамбарыбызга 5 убакыт намаз милдет кылынгандан кийин дагы айтышты: урматтуу Мухаммад, сиздин үммөтүңүз, сиздин коомуңуз, жашоочуларыңыз, сизден кийинкилер бул 5 убакытты да көтөрө алышпайт. Барып дагы кыскартып, азыраак бир 4 убакыт же 3 убакытка сураныңыз деди эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мен 5 убакытты дагы кайра Алладын алдына бир канча ирет кайтарып барганга байланыштуу, кайра дагы анын алдына кайтарылып баруудан намыстанам, уялам деп 5 убакытты бизге алып түшүп келди. Ошол убакта Аллах Таала: менин эң акыркы пайгамбарым Мухаммад ушул мага келүүдөн тартынып уялгандыгы үчүн ага берилген 5 убакыт намазды бүтүндөй 50 убакыт намаз менен бирдей кылып сообун жазып берем деген. Пайгамбарыбыздын доорунда сахабалар дайыма Алладан эмне тилегиси келсе, ал пайгамбарыбызга келчү эле дагы сахабалар: я Расулалла, мен балалуу болгум келет. Я Расулалла, мен үй бүлөмдө байлык болуусун каалайм, береке болуусун каалайм. Жана башка эмне тилеги турган максат ою болсо пайгамбарыбызга келчи дагы. Анан пайгамбарыбыз Алладан кайрылып сурап берчи эле. Качан гана намаз түшүрүлгөндөн кийин, намаз милдет болгондон кийин сахабалар ушунчалык сүйүнүшкөн. Демек мындан ары биз эми бардык нерсебизди пайгамбарыбызга келип эмес, өзүбүз түздөн-түз кайрылсак болот экен деп. Биз бүгүнкү күндө өзүбүз кайрыла турган, бара турган, өзүбүз сурана турган эгебиз бар. Анын ортосундагы ортомчу бул намаз. Ошол намаз аркылуу эмнени гана сурап алсак болот. Бирок тилекке каршы биз бүгүнкү күндө башка бирөөлөрдөн же болбосо башка нерселерден тилеп сурап жүрөбүз. Жок. Намаздын менен Аллах Тааладан кайрылып, Алладан сурасак, Аллах Таала: менден сурагыла, мен силерден сураган нерсеңерди бербей коюудан уялам деген.